Политикага өзү дайым эле кызыкчумун. Дайым эле ушул политиканы биз эми телевизордон көрүп, бирок өзүбүздүн мындай позициябызды ар дайым мындай мен болгондо ушундай деп айтат элем, или мен болгондо ушул жумушту аткарат элем деп баягы өзүңө эме болосуң да, мындай өзүң коюп көрөсүң да ордуначы. Биздин политикада жүргөн аялдарды көрүп, айымдарды көрүп, дайым мындай өзүм мындай мысленно жанагы визуализация деп коет го, ушундай кылам. Дип академияда окуп атканда аябай жана биздин мугалимдер, атактуу мугалимдер келип лекцияларды окуганда ар дайым өзүмдү мындай мен ушу кыялданат элем да. Менталитет, тарбия жана патриархалдык общество дейм. Традиционный обществода бизде көбүнчө аял киши үйдө бала чака менен отуруш керек, үйдүн жумушун аткарыш керек деген мындай стереотиптер. Бирок мына канча деген жана исследованияларда мен өзүм да кызыгып көрдүм. Именно аял кишини, мисалы үчүн финансовый секторго койсо, аябай коррупция аз болот деген мындай далилденген, уже баягы научно илимий далилденген как вот это вот эти исследования есть, да, научно обоснованные, где женщина показывает такие хорошие результаты, где женщина далека от коррупции, женщина вообще боится вообще за свою репутацию, за репутацию семьи, потому что она представляет своих детей, свою семью, да, поэтому коррупциядан финансы тармакты деле аялдарга бериш керек. Эми единственное жана технический оор жумуштар бар, эми ал жерде деле мисалы үчүн аялдар биздин Кыргызстандын аялдарынын өзгөчөлүгү мындай кыйынчылыктан коркпойт. Ар бир тармакты мындай татыктуу алып барат да. Өзүбүз деле байкап көрөбүз. Мен деле билем, биздин айым депутаттар көтөргөн маселеси жеке эле социалдык маселелер менен чектелбейт. Ошол эле бюджетте аябай кызуу талкуу, кызуу суроолорду, жанагындай курч суроолорду аялдар көтөрөт. Ошол зордук зомбулук темасын өзгөчө аялдарыбыз, мына бардык аялдар көтөрөт. Төраганын жанагы совет при төрага бар, гендердик теңчилик, аялдардын, балдардын укуктары боюнча ошол жерде да аябай көп тегерек столдор өтөт. Биз аялдар көбүнчө ошол жерде дагы өзүбүздүн мындай курч суроолорубузду, курч көйгөйлөрдү коюп чечебиз, айтабыз, сунуштарыбызды айтабыз. Мен ойлойм, бул жеке эле социалдык тарап эмес, эми социалдык баягы как күнүмдүк да, эми баягы ошол эле балдардын пособиясы, балдардын ден соолугу, мектеп, бала бакча бул мындай адат да, көрүнүш. Бирок ошол эле мен ойлойм, бюджетте каражаттарында мына конституция биздин регламент жанагы комитеттин деле Чолпон Алиевна жетектейт, аял киши. Бул аябай эң чоң жоопкерчиликтүү комитеттин бири. Бул эми мен ойлойм аялдарга болгондо ишенич. Ошол көрүнүш эми буюрса дагы мындай көбөйүш керек да. Эң негизги мен ошол туугандарым, жакындарым, үй бүлө, менин ата-энем, жолдошум, досторум баары мени колдоду. Бул ошол колдоону сезгеним үчүн мен өзүмө дагы бир аз мындай ыңгайлуу сездим. Колдоону сездим чоң. Азыркы мына эркек коллегалар бизде жумушта аябай колдойт, айымдарга аябай жакшы мамиле көрсөтөт. Себеби ар биринин мындай аялдарга болгон сый урматын мен чынында көрөм да. Бирок мындай кысым, бир кандайдыр жана давление андай жок. Чынында мына азыркы учурлар, акыркы учурлар болуп атпайбы, зордук, зомбулук темалары. Бизден эркек мырзаларга мен ыраазымын. Чынында бул проблемаларды мына бир жыл мурда, мисалы үчүн, эркектер көбүнчө бул проблеманы көтөрбөйт эле. Бирок мына акыркы резонанстуу каттуу мындай жаман учурларды көрүп атпайбызбы? Ошондо эркектерде уже мындай бул тема жөнүндө, көйгөй жөнүндө сүйлөп, айтып чоң трибунадан. Себеби мен былтыр байкаганымда эркектер только мындай жалаң аялдар эле бул теманы айтат элек да. Азыр уже эркектер айтып, анан эркектер тараптан мен өзүм жеке өзүмө жооп берсем эч качан андай кысым, бир кандайдыр мен только мындай колдоо, жакшы ушундай мамиле көрөм. Аялдын ролу политикада сөзсүз болуш керек. Себеби биз аялдар өзгөчө мындай социалдык жана турмуштук, күнүмдүк көйгөйлөрдү мен мындай байкашым боюнча өзү негизи практика көрсөтүп жатат. Аялдар да, айым депутаттар көтөрөт, айым жетекчилер көтөрөт. Ушул чыныгы социалдык мындай напряженияны кетирген конфликттерди чечет. Мисалы үчүн аялдардын күчү бул тармакта аябай зор. Мен ойлойм, сөзсүз болуш керек. Министрликтерде, парламентте, жергиликтүү кеңештерде аялдар сөзсүз болуш керек. Себеби биз аялдар
50% Кыргызстандын жарандары да. Бул деген ар бир үй бүлөдө мындай аял кишинин өзү мындай, ну, женщина она созидательная, да, вот я скажу так. Аял киши сөзсүз болуш керек, аялдын үнү болуш керек. Аялдар жеткирген проблемалар мындай, балким эркектер тарабынан бул как мелочь көрүнөт, бирок бул күнүмдүк жашоо. Ошол эле бала бакчалар, мектептер, ошол эле балдардын тарбиясы, ден соолугу, окуучулардын ден соолугу, ушуларды мен көбүнчө бизде айым депутаттар көтөрөт да. И чынында министрликте, өкмөттө аялдардын саны аз. Буну биз дагы ар дайым жыйындарда айтабыз, жана тегерек столдордо айтабыз. Кабинге сунуштарыбызды беребиз. Ушу аял кишилерден алгыла, губернаторлорду койгула жумушка, социалдык жанагы зам акимдерден ар бир социалдык тармакка жооп бере турган зам аким, мисалы үчүн акимдин жардам зам. Вот ошолор аял киши болуш керек. Себеби социалдык көйгөйдү чынында аял кишиден башка эч ким мындай өзүнүн аркылуу мындай сезип чыгара албайт да. Бул аял кишинин мындай ошол өзгөчөлүгү. Жана бир мандаттуудан бир эле айым депутат келди. Ошол одномандатныйдан дагы мындай көбүрөөк депутаттар келсе, ошол одномандатный округдун деле мындай представленность болуш керек да аялдарданчы. 50-50 болгону жакшы болот эле. Бул жерде конкуренция чоң да. Бул бир. Экинчиси, финансылык каражатты көп талап кылат. Себеби сен партия менен барганыңда, эми партиянын баардыгына тең бөлүнөт да, жана финанс каражаттар, чыгымдар да, реклама, ошол эле жана пиар, ошол эле жана команда баарына, партиядагыларга баарына тең иштеп берет да. Партиянын бирден бир жакшы жеңилдиги ушул. Одномандатныйда ошол команданы сен жалгыз, мисалы үчүн сен айым болуп, эми бардык эле айымдардын финансылык каражаттары чоң эмес да, мүмкүнчүлүктөрү чоң, зор эмес. Мисалы үчүн эми бизде жанагындай бир чоң бир жумушта иштесин деген требование жок да. Любой жанагы гражданин с высшим образованием туруп, жогорку билимдүү болуп, избирательный правосы менен мүмкүнчүлүгү болгон киши өзүнүн кандидатурасын койсо болот да. Бирок эми элестетиң, аял киши үйдө отурган болсо, эч кандай финансылык каражаттары жок болсо, ал уже чектелип калып атпайбы? Бул бирден бир себеби. Экинчи себеби, эл ишенет. Мисалы үчүн элдер деле айымдарга мындай аялдар ошо единственное мен ойлойм, финансылык каражатка келип такалат да, жанагы проблемачы. А так эл тараптан сен жакшы результат, жыйынтык көрсөтүп, жакшы иштеп берсең, эл сага ишенсе, ошо ишеничти актаганы мен ойлойм аял кишинин более мындай ишенет да, бирдей эле. Бирок единственное ошол кандай программаны сен көрсөтөсүң, ошол программага өзүң деле жана кандай салымың кошот, но все это требует таких затрат, именно жана командаң иштеш керек, ошол эле расчёттор болуш керек. Эми жалгыз айым эми акча каражаттары жок болсо, бирден бир себеби ошол. Менталитет, стереотип, жанагы үй бүлөлүк жумуштун көпчүлүгүнү аял киши аткарганы, ошол эле балдардын тарбиясы, үйдүн жумушу. Бизде эми аял кишилер канча убакыттын эми жарымына жумушка, например, 8-9 келип 6-7-8 чейин иштесек, ошону жумуштан чарчап баргандан кийин үйдүн жумушун да аткарасың да. Сен, например, үйгө барып эле тамак жеп эле жатпайсың да. Сен үйдүн жумушуну, балаң сабагын карайсың. Кайра эле сен ресурс көп кетет да. Экинчи жумушуң, это никто не отменяет, да, будто ты депутатом, там, министром, все равно дома ты мама, дома ты жена, супруга, поэтому аял кишиге ушул жагынан бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн.